Дүйнөдө COVID-19 вирусу тамырлана баштагандан тарта Кыргызстанда тийиштүү ыкчам иштер жүргүзүлүп, анын республикада жайылуусуна каршы кадамдар башталган. Азыр аймактарда өзгөчө кырдаал жана кээ бир жерлерде коменданттык сааттар киргизилип, алардын аткарылышын Ички иштер министрлиги жана башка тийиштүү кызматтар катуу көзөмөлгө алышууда. Мындай кырдаалда күнү-түнү тартиптин сакталышын, мыйзамдардын аткарылышын милиция кызматкерлери жүргүзүп келишет. Алар жалпы айыл шаарлардагы акыбалды көзөмөлгө алышып, андан тышкары медицина кызматкерлери менен бир катарда жугуштуу оорунун жайылышына бөгөт коюуда тийиштүү чараларды аткарышууда. Себепсиз адамдардын сейилдешин, автоунаалардын уруксат кагаздары жок катташын жана жарандардын 3төн ашык топтошуусу, алардын ортосундагы аралыктардын сакталышы жана башка өзгөчө кырдаал учурундагы милдеттердин бардыгы алардын мойнуна жүктөлгөн. Ал туура эле болот, момчалык адамдар өлүп, мындай эпидемия жүрүп атканда кээ бирлер жөн эле айдап жүрөт машинени, бирөө чыны менен, иши менен жүрөт дегендей, жолдо пробка создойт. Ошонун баары менен милиция чечип атат, сүйлөшүп атат. Бүт путевканы текшерип атат, пропусканы текшерип атат, пропусканы алып, данный праваны, паспортты карап, ошо менен соответствует, ошону гана кое берип атат пропускасын. Ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Андан тышкары маанилүү имараттарды жана үй карантинде көзөмөлдө жаткан жарандарды кайтаруудагы милиция кызматкерлери тарабынан каралууда. Бүгүнкү күч органдарынын жасап жаткан иштерин калк түшүнүү менен кабыл алышууда. Бизди продукция боюнча жакшы өткөзүп атат, бул жакшы эле. Анан баягы тоскон боюнча тура эле, баягы эми анча-мынча оорулар болбосун деп кичине тура эле каралышат ошол моменттечи. Себеби ар ким ар кандай кылмыш тиркелер бар, ар кандай вирус чукпасын деп текшергендер ар ким текшеришет. Эми ошол боюнча да жакшы документти карашып, ошо кылмышкер болбосун деген эме да. Тура эле деп айтамынчы текшергени ошо. Они же не от себя придумали, есть люди свыше, которые сказали делать, вести себя так, вот, ну, работать именно. Да, поэтому я думаю, это все правильно. Я нормально к этому отношусь. Кызматкерлери аябай жакшы иштеп атат. Күн-түнү иштешип атат, таң атпай да иштешип атат. Буларга чоң ыраазычылык бериш керек. Булар болбосо бардак болуп кетмек эмге чейин Кыргыз эли көчөгө тентип. Мына азыр көчөлөрдү токтотуп бардыгын иштарап салган иштарап салып, общий иштарап салыш керек да. Көчөгө общий бастырбаш керек. Бир ай эчтеке болбойт жатса, зато Кыргыз эли аман болот. Негизинен коронавируска каршы күрөшүүдө бир гана медицина, милиция жана башка тийиштүү кызматкерлердин ишин жеңилдетүүгө азыркы абалда бардык адамдар өз салымын кошо алат. Ал үчүн эң башкысы себеби жок көчөгө чыкпай, үйдө олтуруп тартиптик сактоо гана керек. Ал эми жарандардын кайрылуусун ыкчам кабыл алуу үчүн 102 номери күчөтүлгөн багытта бүгүнкү күндө өз ишин алып барууда. Мурат Жолукеев, Бексултан Мурадилов, СТВ.